Алмазбек Огонович, айтсаңыз, могу биздеги азыркы алып келип аткан 3-окуудагы мыйзам долбоору мен түшүнүгүм боюнча биздеги могул военный училище бар эле, азыр аскердик академия болуп калганбы? Ушуну бүткөндөр сөзсүз түрдө мамлекетке 10 жылдан кем эмес кызмат кылыш керекпи, туурабы? Туура, ошондой сунуштап атабыз. Ошондой сунуштап атасыздар. Андан сырткары, Алмазбек Огонович, мамлекеттин эсебинен Кыргызстандын квотасы менен сыртка, Россияда жана башка мамлекеттерде ушу аскердик жакта канча курсанттарыбыз окуп атат азыркы кезде? Урматтуу депутат, келишимдин негизинде азыр 300гө жакын курсанттар окуйт, жылына 70-80ге жакын курсанттар бүтүрүүчүлөр бүтүп келет. Ошолордун бардыгы келгенден кийин 10 жыл сөзсүз мамлекетке кызмат кылып, аскердин кызмат өтүш керек, туурабы? Туура. Бул мыйзамды биз толугу менен колдойбуз. Андан кийин Алмазбек Огонович, сиз коргоо министринин биринчи орун басарысыз да? Орун басарысыз да? Биринчи орун басары. Биринчи орун басары болсоңуз, мына былтыры мурдагы жылы Тажикстан менен кагылышуулар болуп атты. Ошол кезде биз да канча-мынча аралашып барып аттык. Ошол жерде мен кичине кемчилдик дагы жетишкен жакты да айтса болот. Кемчилдикте бизде Миноборонода жана бронированный скорый помощь машиналары жок экен, туурабы? Брондолгон скорый помощь машиналар барбы бизде? Брондолгон скорый машиналар болбойт, бирок ошол санитарный потеря жана башка кимдерди ташууга брондолгон техникалар каралган. Бирок дүйнөлүк практикада брондолгон скорый помощь машиналар бар. Ошону мындай көңүл бурсаңыздар, министр оборонага айтсаңыз. Эми согуштан Кудай сактасын. Бирок Миноборонода жок дегенде бир брондолгон 5 скорый помощь машина болуш керек. Себеби жарадарды алып кетип атканда да ошо скорый помощьтарга дагы фактылар болду, нападение болгон. Туурабы? Же туура эмес айттымбы? Туура, кабыл алдык сунушуңузду. Ошо сунушту кабыл алып койсоңуз. А так бул мыйзам долбоору 3-окуудан кийин толугу менен колдоп беребиз.